Jana дөбө мүрзөлөрдө аялдар чачуштук менен томпой чүкөлөр. Анан кемер курлар. Кемер курду мен чоң атам, сиздин чоң атаңыз. Ооба. Таанып жүрбөдү. Ооба. Мына 50-жылга чейин. Бүгүнкү күндө артисттер эле тагынып калды. Бүгүн артисттер эле тагынып калды. Кемер курдун маңызы, мазмуну пайда болушу биздин доордон 3000 жыл мурда. Эмне үчүн? Биринчиден, ал убакта мындай да, биягынан айбалта. Аскер чок. Эми килибет деп коет. Ал убакта темир жок, коло, адамды өлтүрүү бир гана башына чаап, башка чаап өлтүрөсүң да. Жылкыларды да башка чаап өлтүрөсүң. Ошон үчүн килибес деп коет. Биягы ушту, тиягы керки сөрөй да. Аны курга сайып коесуң. Акинак деген канжар бычак куруңа сайып коесуң. Бүлөө керек. Анткени курчутасың да. Бүлөө дайыма алып жүрсүң. Дайыма алып жүрөсүң. Аны куруңа байлайсың да. Анан кийин берки тиги бүлөө, жана канжар бычак, анан кийин чакча кээ бир убакта. Оттук. Чакмак таш деп. Чакмак таш. Аны дагы сен көрүнгөндө шереңге сурабайсың да, тоодо жүрөсүң, коктуда, аңчылыкта жүрөсүң. Ушунун баасын кантип сен чөнтөгүңө сала албайсың. Демек, кур калың кур болгондо, ошо курдун ар кайсы жерине илесиң да. Атайын илгичтери деле болгон да. Илгичтери болгон. Анан кийин саадак. Анан кийин жаа тартмай. Ушунун баары сен куруң тегерегинде болот да. Ошон үчүн кемер кур ошо доордо пайда болгон. Кийин албетте аксакалдар колодон, тиги эмеден, күмүштөн, алтындан, кооздоп, ошон үчүн кемер кур кыргыздын байыркы доорунан бери калган белгилер. Мына ушул белгилерден бир эле элге таандык деп атат да. Муну Томпой чүкө жөнүндө бир кызык окуя болду. 10 жыл мурун таластан бир карыя аксакал өттү. Ошонун узатуу аземинен катышкан киши келип мага айтат, мен таң калдым дейт. Өзүнүн абалын билген карыя киши балдарын чогултуп алып энчисин бөлүп берген экен. Сеники бул анын аягында бир баштык чүкө Томпой ордо ойночу экен да. Эми силер ойнобой калдыңар. Бул эми ар кайсы жерде кор болуп жатканча көрө мен сөөгүм жанына коюп койгула дейт да. Ошо сөөгүн жанына койгондо дагы эле көрүстөнгө мүрзөсүнө Томпой менен чүкө коюлуп атпайбы? Бул 6000 жыл мурда мүрзөдө табылган Томпой чүкө 6000 жылдан кийин дагы табылып атат. 6000 жылдан кийин салт болуп, эми бул ойнобойсуңар, көрүнгөн жерде кор болгондон көрө өмүр бою мен ушун менен шерик болдум деп сөөгүм жанына коюп койгула деп атат. Бул кайсы элге таан? Немистерди ушундай элестетебизби? Жок. Бөлөк элеттерде, бөлөк улуттарда андай жок. Көрдүңүзбү? Бул эле казактарда деле жок да. Казактарда улуу жүздө булар 60%, 60% кыргыз. Усулдар 60% кыргыз. Буларда бар. Булар тоголду билет. Анан дагы бир талашсыз маселе. Тагар маданияттан баштап Томпойлордо уруулардын эң тамгасы коюлган. Бул кайсы белги бар? Бул сөөк баланча уруунун сөөгү деп жатат. Кийин бул белги балбал таштарга чегилди. Дөбө мүрзө, балбал таш, анан кийин уруунун тамгасы. Тарыхчы Европа, орустар билбейт, аларда эң тамга деген жок. Алар бул жазуу дейт, жок жазуу эмес дейт. Анан кандай белги деп чечмелей албайт. Чындап келгенде мүрзөгө коюлган балбал таштагы чегилген уруунун эң тамгасы бул эмнени туюндурат? Ошол жерде сөөк кайсы урууга таандык экендигин айтып турат да. Бирок ошо жер кимге таандык? Жер кимге таандык? Негизи жер кимге таандык? Туура. Кокту кимге таандык? Кыр кимге таандык? Көрбөйсүзбү? Демек бул баланча уруунун жери, себеби ошол уруунун сөөгү ушул жерге коюлган дейт. Бул кызык маселе. Билесизби, Совет доору дагы пайда болгондо казак туугандар Манасты талашкан. Манас бизге таандык деп. Атайын комиссия түзүлгөн Москвадан. Анан алар келип, даанышман, акылман кишилер экен,
Albatta Kırgız emez, Kazak emez alар. Orus, Жөөттеги булар. Анан келип туруп айтат, "Ой, Манас айткан адамыңар бар. Манас талашып атасыңар. Кана кайсы манасчыларың?" Мына Кыргызда Баланча, Түкүнчө, Тыныбек, калган манасчыларды айтып. Анан кийин жер талаш болгондо Каркыраны талашканда анан айтат, "Сөөгүр, казак сөөгү бар бул жерде." Кыргыздар айтат, "Баланча баатыр, Баланча чоң атамдын сөөгү жатат, бабамдын сөөгү жатат берди" деп айтканда. Ошондой да. Көрдүңөрбү, бул кайсы доордон бери, мисалы узун кокту, коктуга кире бергенде эле Аскада же Дөбөмүрзөдө, Балбал ташта Баланча урунун эң тамгасы. Бул кимдин жери? Эч ким талаша албайт. Бабаларыбыздын сөөгү жатат да. Ушул мааниде. Демек, Томпой чүкөдөгү эң тамгаларды тарыхчылар чечмелей албай, булар эмне игральные кости деп четин гана айтып, а чын-чынына келгенде туура 25 улуттук оюн. Туура. Ошол эле учурда жер кимге таандык, сөөк кимге таандык, мүрзө кимге таандык. Мына ушул жөнүндө Супатай баатыр, сиз жакшы билесиз, Меркенин бер жагында койгон. Жолдун боюнда да. Айылы тетеактагы талаада болчу. Эмне үчүн Супатай баатыр Кыргызга жээн билесиз? Ооба. Эмне үчүн сөөгүн койгон? Айткан, кийин жер талаш болуп калса, чек коюлса, менин сөөгүмдөн эч ким аттап өтпөйт. Анан биз эми аштой бергенде тетеакка барып, айдыбызды тыштап, тоонун этегине барабыз дегенде, келечекти ойлоп аткыла, ойлогула. Мен келечекти ойлоп атам. Мен сөөгүмдү койгула. Кийин казак-кыргыз чеги бөлүнгөндө биздин чек болуп калат да. Ошондой болбоду. Сыпатай баатырдын сөөгү таткан жери кимдин жери? Албетте казактын жери болуп чыга келбеди. Бу кайсы доордон бери келатат.